Тажик чек арасында ок атылды. Окуянын чоо жайы. Бүгүн 24 мартта Кыргыз-Тажик чек арасында асманга эскертүү иретинде ок атылды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда Лейлик районуна караштуу Борбордук айылында чек арачылар УКМК кызматкерлери менен биргеликте кампалардын биринен пластик жүктөлгөн Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунааны табышкан. Териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн машинаны чек ара заставасына жеткирүү чечими кабыл алынган. Кампанын ээси рулду башкарып, УКМКнын 2 чек арачысы аны коштоп жөнөгөн. Арка Борбордук айылына жеткенде айдоочу Тажикстандын 15-20 жараны топтошуп турган жерге автоунааны токтотуп качып кеткен. Тажикстандыктар Кыргызстандын чек арачыларын кармоого аракет жасашкан. Hyundai Porter унаасынын артында келе жаткан жаңы жер чек ара заставасынын жетекчиси асманга 2 ирет эскертүү иретинде ок чыгарган. Тажикстандыктар кыргыз чек арачыларын кармап кала албаганы менен бир дана огу жок Калашников автоматы менен бир радио станцияны алып кетүүгө үлгүрүшкөн деп айтылат маалыматта. Чек ара кызматы. Тажикстандыктар кыргызстандык аскерлердин автоматын кайтарды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуядан кийин Кыргызстандын Лейлик жана Тажикстандын Канчи багыттары боюнча чек ара өкүлдөрү жолукту. Чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу саат 18:50 Арка Борбордук транзиттик автоунаа жолунун аймагында өткөн. Ага эки тараптын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Жолугушуунун жыйынтыгында тажик тараптын жарандары кыргызстандык чек арачынын тартып алган АК-74 автоматын кайтарып берди. Ал эми радиостанция изделип жатканын айтты деп жазылган маалыматта. Саат 21:00 карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт.